Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда жаратылган дагы бир жаран көз жумду. Маркум 1967 туулган Максат айылынын тургуну болчу. Бүгүн Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Баткендеги чек ара жаңжалында жабыр тарткандардын абалы тууралуу маалымат берди. Чырдан жабыркагандардын абалы жана аларга көрсөтүлүп жаткан жардамдар жөнүндө айтылды. Азыркы күнү дары дармектер, медициналык кызматкерлер, ошондой эле кан тапшыруу борбору абдан жакшы иштеп, жарандар активдүү катышып беришти. Алар бүгүнкү күнү жетиштүү. Учурда бизде ошо жабыр тарткан жарандар менен, каза болгондордун үй бүлөлөрү менен, ошондой эле ошол жерде иштеген мамлекеттик кызматкерлер менен психологиялык жардамдарды көрсөтүү иштери жүргүзүлүп атат. Буга чейин 6 психолог, психотерапевт иштесе, бүгүнкү күнү мына Бишкекте азыр 10 специалист дагы кошумча учуп атат. Баткенге барып жеринде ошо психологиялык жардам берип көрсөтүү үчүн. Белгилей кетсек, Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктардын саны 35ке жетип, 183 киши жаракат алды. Үй жайын таштап, коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 50 миңге чамалады. 100гө жакын турак жай талкаланып өрттөлдү. Анан бүгүнкү күнү дагы заявкалар түштү. Ошол эвакуация болгон ошо үй бүлөлөргө, жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер азыркы күнү өзүнүн жумуштарына кайтып келишти. Ушундай учурлар менен алар экстренный иш алып барышты. Алардын баардыгына психологиялык жардамдар керек. Азыр бизде 6 психолог иштеп аткан. Бизде Баткенде азыр Лейлик районуна деп 10 дагы психолог, психотерапевттерди Бишкек шаарынан жөнөтүп атабыз. Медициналык кызматкерлер баардыгы 81 иштеген. Алар четинен азыр кайтарылып келип атышат үйлөрүнө. Бүгүнкү күнү биздин министр Алымкадыр Бишеналиев да Бишкек шаарына кайтып келди. Министрдин орун басары Рахматуллаев Жалалидин азыркы күнү ошол медициналык объектилердин канчалык ушерп болгондорун, материалдык ушерптер жана башка ушерптерди эсептөө иштерин жүргүзүп, азыркы күнү Баткенде Лейликти көздөй жолго чыкты. Азыр ошол ушерптерди эсептешибиз керек. Мындан тышкары Талас облусунан барган, Ош шаарынан, Бишкек шаарынан барган медицина кызматкерлери азыркы күнү үйлөрүнө кайтып келип атышат. Эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери 1-майга караган түнү ок атууну токтотуу жана аскерлерди чек арага жакын аймактардан чыгарып кетүүнү макулдашышкан. Тажикстандын өкмөтү жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат бере элек, жаңжал жер талаш катары мүнөздөлүүдө. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Наждак телеканалы, Бишкек.